Урматтуу бир туугандар, бүгүн мен бир өлкөнүн өнүгүү сырлары деген Григорий Петровдун китебин өзүм окуп жатып, ушул китептен сиздер менен кадимгидей пикир бөлүшүп, жана ушул китептин ичиндеги биз үчүн, Кыргызстан үчүн, Кыргызстан элдери үчүн, деги эле ошол кыргыз эли үчүн өтө пайдалуу нерселер бар экендигин өзүм күбө болдум. Ошол китептен кээ бир нерселерди, ошол жердеги кайрылууларды, урматтуу бир туугандар, мен эмне окуп бергим келип турат сиздерге. Мына ушул жерде айтылат, илгерки бир ыйык китептердин биринде айтылат дегендей, урматтуу бир туугандар, эмне деген сөз бар дейт, ал ыйык китептердин биринде, урматтуу бир туугандар, ошол кайсы бир мамлекеттин бузулуусуна себеп боло турган дейт, мына айтат биякта. Ыйык китепте бир кездерде өтө күчтүү, өтө зулум өкүмдардын сарайынын дубалында от менен жазылган "Мене текел перес" деген жазуу бар экен айтылат. Бул эсепте биздеги жанагы чарыктай Шералынын чокоюндай болгон маселе экен дагы. "Мене текел перес" деген жазуу бар экен айтылат. Алгач бул сөздүн маанисин эч ким чечмелей алган эмес. Кийин Хаким Даниял аны төмөнкүдөй түшүндүргөн. Дейт, бул жазуулар укмуштуудай бир окуянын болоорунан кабар берип турат. Анын мааниси мындан ары мамлекет жашай алгыс абалга келди. Алдын ала албай турган себептер аркылуу кыйрайт дегенди билдирет дейт. Ошондуктан мамлекеттердин өсүп өнүгүүсү, улуу элдердин катарына кошулуусу, тарыхтан өзүнүн ордун алуусу, ошол эле учурда жер менен жексен болуп таптакыр жоголуп кетүүсү, урматтуу бир туугандар, ошол себептерди алдын ала алуу, ошол кыйрай турган себептерди жок кылуу аркылуу жана ошондой эле ар бир адам аракет кылса бир берекет боло тургандыгын айтып берип, ошондой эле ошол жеке адамдар, баатырлар ошол ийгиликти алып келеби же болбосо эл алып келеби деген маселени айтып, чындыгында эл менен баатырлар чогуу бир болгондо ошонун бардыгын алып келет деп. Анан ошол Финляндия бул деген Суоми деп айтылган жер, мындай бир саздуу өрөөн дегенди билдирет дагы. Мына ошол Суомиден Снелман деген бир агартуучу мугалим чыгып, ошол адамдардын баарын башын кошуп, азыркы гүлдөп өскөн Финляндияны, ошол фин элин мындай бир өргөгө көтөрүп чыгат да. Чындыгында Кыргызстан сыяктуу чакан бир өлкөдө жашап, ошол жерде бир убагында 2 миллиондун гана тегерегинде болгон эл болуп, биринчи кезекте шведтер, андан кийин орусиялыктардын кол астында турган жери кембагал эл, чындыгында урматтуу бир туугандар, өсүп өнө турган бир дарамети жоктой көрүнгөн. Бирок ошолордун бардыгы билим аркылуу, илим аркылуу, жалпы маданиятты көтөрүү аркылуу дүйнөгө өздөрүн улуу эл катары көрсөтө алгандыгын тарых бизге айгинелеп берип турат да. Мына ошол Снелман, ошол жанагы фин жаш интеллигенциянын алдыңкы өкүлдөрүнөн болгондагы жаш мугалимдерге, диний аалымдарга, укукчуларга жана чиновниктерге ошол мындай бир кайрылуу жасаган. Ошол кайрылууну, урматтуу бир туугандар, азыр мен дагы окуп берсем, мына ошону бүтүндөй угуучулар, көрөрмандар бардыгыбыз тыңшап уксак, анткени азыркы учурда кыргыз элинин дагы тагдыры мына ушундай бир ашууда турат десек туура болот. Айтат, интеллигент болуу, заманга ылайык жашап, кырдуушум, ак көйнөк кийүү дегенди эле билдирбейт. Билимдүү катмар жалпы элдин мээси сымал, эл силерди жакшы акча таап, кечкисин эс алуучу жайларга барып шапар тепсин деп жакшы билим берген жок. Андайларды чыныгы интеллигент дебей, интеллигенциянын чириндиси десек да болот дейт. Чындыгында мына ушундай бизде бар, акыл эстүү болуп жакшы окууда окугандар ошол элдин мындай бир жүгүн тартканын ордуна өзүнүн жашоосун бир байпагы манат жашоого алып келип, ошону менен күнү иштеген болуп, түндөсү чардап жүрө бергендигин бардыгыбыз билебиз. Бул интеллигенциянын чириндиси десек да болот деп мына ушинтип айтат.